Burada Davud Pirim kolдосун деп дуа кылышат кээ бирөөлөр. Давуд алейхиссалам бар, пайгамбар, бирок бул эч качан сага колдоо көрсөтө албайт. Колдоону Аллахтын өзү көрсөтөт. Жалынган учурда Аллага таян, Аллагадан сура. Кээ бирөөлөр бели кыйшайып калса, кичине отуруп кайра турса, "Я пирим" деп турат да. Пир деп бирдекени айтат да. "Я Алла" деп турсаң болбойбу? Бүгүн туура эмес, биз тилден кетип калабыз да көп нерсени, жаңылып калабыз. Кээ бирөөлөр машинаны сөз түрдө алдыга айдайт. Саарлап турат да, машинаны алдыга айдап, ишим алдыга кетет деген түшүнүгү бар экен. Алдыга айдап туруп, анан кийин аркага айдап кетет да. Бул туура эмес түшүнүк, бул ширк болуп эсептелет. Кудайга шерик кошуу болуп эсептелет. Машинаны алдыга айдап, аркага айдап. Сен машинаны алдыга айдап, ушундай дуа тилек менен чыксаң, ишиң сөз түрдө аркага кетет. Сен машинага таяндың, машинага өзүңдү кандайдыр бир ишеничиңди байлап алдың. Машина өзү кече 80-90 жылдары чыгып атса. Ага чейин атарба бүт эшек арабалар да болгон да, туурабы? Анан болбогон ырым-жырымдарды ойлоп таба алба өзүң. Өзүнө өзү ишендиришти каалайт да бул маселелерге. Өзү билип турат жалган экенин, бирок кайра ишендиргиси келе берет бул нерселерге. Машинаны 280 жолу алдыга айдасаң дагы, анан кара мышык кетип калса, машинада кетип атсаң, аркага айдаш керек машинаны дейт да. Түшүнүксүз маселелер. Алдынан кара мышык өтсө иштериң жүрүшпөйт дейт. Иштериң сонун эле жүрүшөт. Ал түсү эле кара. Кара бугалар дагы бар. Кара аттар дагы, жылкылар дагы бар. Неге өзгөчө мышык? Байкуш мышык эч кимге зыян тийбесе. Ырым-жырымда кичине ойлоп тапканда кичине окшотуп айтыш керек да. Анан бетиде анары чыкса, анарбай десе, анары жоголот демиш. Анда бетиге калы барларды калыбек десе, калы жоголобу? Жок, жоголуп калбайт. Бир орунду атын айтып, биз орунду кайра чакырышыбыз мүмкүн, жоготпойбуз эч качан. Анары көбөйсө көбөйөт, азайып калбайт. Ошондуктан бул маселелерди Алладан сураш керек. Атын 100 жолу айтсак дагы ал нерсе жоголуп калбайт, эгер больницага барып текшертпесең. Бул ырым-жырымдан алыс болойлу. Мындай ысталбаларды астынан өтсө бой өспөй калат деген ырым-жырымдар дагы бар да, бул жоголуп кетти, Кудайыма шүгүр. Бирок азыр деле бар бул ишенгендер адашуудасыңар. Акыйдаңарды оңдоп, келимиңерди келтирип алгыла.